Москвадагы аэропортторго дрон түштү. Убактылуу аэропорттор ишин токтотту. Бишкекте үрөй учкан жол кырсыгы катталды. 7-класстын окуучусу каттуу ылдамдыкта унааны айдап баратып видеого тарткан. Жанындагы кызды дагы видеого тартам деп жатканда жол кырсыгына кабылышты. Ушулар жамыкшы жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Таңга маал 3 окуучу бараткан Kia талкаланды. Бишкекте жашы жете элек бала жол кырсыкка кабылды. Милиция билдиргендей 8 май күнү таңкы саат 5:30 чамасында 7-класстын окуучусу 14 жаштагы бала Kia K5 унаасын башкарып баратып, Масалиев менен Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишинде солго бурулуп жаткан портер менен сүзүшкөн. Анын кесепетинен Kia'дагы 2 жүргүнчү жабыркады. Тактап айтканда 14 жаштагы кыз жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Ал башынан жаракат алган жана мурду сынган. Ошондой эле 15 жаштагы эркек бала да ооруканага жеткирилди. Ал дагы башынан жаракат алды. Өспүрүм байкесинин унаасын айдап жүргөнү аныкталды. Assalomu alaykum jamoat. Жолдо этак болуп жүрүш керек мына. Мына авария болуптур. Ошон үчүн ушул жолдо этап болуп, бул жагы Куми көчөсүндө болуп атат. Иште этап болуп жүргөн. Машина биркелип турат. Ошондой кишине эте тарап болуп жүргүлөр. Москвадагы аэропорттордо дрон чабуулдарынан улам коллапс жаралды. Москвадагы аэропорттор дрон чабуулдарынан улам ишин жүзүндө токтоп калды. 120-дан ашуун каттам кечигип же таптакыр токтотулду. Айрым жүргүнчүлөр учагын 16 сааттан ашык күтүп жатышканы кабарланды. Түн ичинде адамдар полду уктоого аргасыз болушкан. Москвага жакын абада 50дөн ашык учкутсуз аппарат атып түшүрүлгөнү кабарланды. Эң көп жабыркаган аэропорт Внуково. Ал жерде 100дөн ашык учуп кетүүчү жана келүүчү каттамдар жокко чыгарылган. Бул согуштун айынан Орусияда май майрамдары учурунда аэропорттордо массалык өзгүлтүктөр 2-жыл катары менен кайталанып жатат. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.